Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин эсиңиздерде болсо Олимптин кулашы аттуу тасманы көргөнбүз. Бүгүн ошону улантып Лондондун кулашы аттуу тасманы көрөлү. Америка өлкөсүнүн бийлигинен өч алууга аракет кылган жанкечтилер Лондонго чогулган ар өлкөнүн атка минээрлерин жок кылып, Американын өлкө башчысын дагы колго түшүрүштү. Андыктан тасманын сюжети сизге дагы кызыктуу болсо акырындан баштай берели. Москвада жашап иштеген бир туугандарыбыз эгер ал жакта документтериң толук жана таза болсо, тартип сакчыларынын алдынан тике карап эч нерседен коркпой өтөсүн деп айтып калышчу эле. Андыктан мекендештерибиз эч нерседен коркпой башын бийик көтөрүп жүрүүсүн каалап, алардын муктаждыгын бүтүргөн тууганыбыз жөнүндө маалымат бере кетели. Эгер сиз өз жумушуңуз менен алек болуп кагаз ишине көп деле башыңызды оорутуңуз келбесе, бирок документ иштериңиз өз убагында бүтүшүн кааласаңыз, Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Анткени тууганыбыз документ тармагында көп жылдан бери эмгектенип, сизге татаал көрүнгөн документ иштерин бат эле бүтүрүп бергенге даяр. Андыктан документтин кандай түрү болбосун Санчо Бек каналынан келдик деп кайрыла берсеңиз болот. Байланыш үчүн сандар +7 901 547 86 17. Тасманын башында Йеменде жанкечтилердин башчысы деп эсептелген Амир Баркави баласы Камран менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Алар бул убакта Амир кызын күйөөгө берип той өткөрүшүп, конокторду тосуп жакшы маанайда күн өткөрүп жатышкан. Бир кезде эле Камран алыстан учуп келе жаткан ракетаны байкап калып эле ал жер жарылып кетет. Биз мындан соң ракетаны америкалыктар Амирди өлтүрөбүз деп жөнөткөндүгүн түшүнүп калабыз. Бирок алар жалгыз эле Амирди эмес, ал жердегилердин бардыгын өлтүрүп салышты окшойт. Бул окуядан кийин арадан 2 жыл өтүп, Америка өлкөсүнүн президенти Бенджамин Эшер өзүнүн жан сакчысы Майк менен чуркап жүргөнүн көрөбүз. Майк ушул убакытка чейин өлкө башчысынын жан сакчысы болуп иштеп, бирок аялынын боюнда болуп калгандыктан ал иштен чыгууга аракет кылып арызын жазайын деп жүргөн. Анткени ал ар дайым президенттин жанында жүрүп, үй бүлөсүнө такыр эле көңүлүн бура албай калган болчу. Бир күнү Бенджаминге коңгуроо келип эле суук кабар айтып аны тажияга чакырышат. Көрсө Англиянын премьер-министри Джеймс Уилсон каза болуп, дүйнөдөгү өлкө башчыларын ал жерге эскерүү кечесине чакырып жатышкан экен. Анда Майктын бир жумага эс алып алганына карабай эле жумушка кайрадан чакырып алышты. Эртеси күнү президенттик коргоо кеңсесинин башчысы Лин Джейкобс менен Майк келип, президентке Англияга баруу ишин кандай мерчемдегенин түшүндүрүп беришет. Бирок Майк боюнда бар аялын таштап кетип жатканга бир аз ич ачышып жаткан. Анткени ал максаты боюнча бул убакта эс алууга чыгып, аялына көңүлүн толук буруп, алар баланын төрөлүшүн күтүп жатышкан. Бирок Англияга барыш керек болуп, Майк аялы Лияны кайненесине таштап кетет. Биз бул убакта Лондон тажияга өтө бир катуу даярданып, ал жерге 40 өлкөнүн атка минээрлери келе турган болуп, өлкөнүн коргоо министрлиги болуп көрбөгөндөй дыкаттык менен иштеп жатышкан. Ошентип түшкү саат 3-4 чамасында Лондонго ар өлкөнүн президенттери келе баштайт. Алар өздөрүнүн коопсуздугун ойлошуп, ар кандай жолдор менен келип, бирөөсү кадимкидей эле элге аралашып унаа менен келе жатса, бирөөсү суунун үстүндө кеме менен келе жатты. Бул убакта Америка өлкө башчысы эскерүү кечеси боло турган жерге жетип калган кезде, Канаданын премьер-министри келе жаткан унаага текшерип жаткандардын бирөөсү жарылуучу затты жабыштырып койгонун көрөбүз. Ошентип биринчилерден болуп Канададан келген конок жарылып кетип, андан соң Германиянын канцлерин өлтүрүшүп, элдин арасында ызы чуу түшүп эле атыш башталып кетти. Көрсө ал жерде тынчтыкты сактап жүргөн тартип сактоочулардын жарымы эле жанкечтилер экен. Алар колундагы куралын колдонуп эле жекеден адамдардын бардыгын өлтүрө башташып, Майк бул нерсени сезип калып эле Бенджаминди коргой баштаган. Анда жан сакчылар канчалык аракет кылбасын, жанкечтилер көптүк кылып аларды жекеден өлтүрүп, Майк өлкө башчысын кайсы жакка алып барайын дебесин, бардык жагы тосулуп калат. Эң кызыгы, кылмышкерлер ал жерге келген өлкө башчылары кайда жүргөндүгүн бардыгын билишет экен. Анткени бир кезде өтө турган көпүрөнү жардырып, ал жерден Япониянын премьер-министрин өлтүрүшүп, андан соң Франциянын президентин дагы сууда жүргөн жерден жардырып жиберишет. Бул убакта Италиянын президенти аялы менен бир имараттын там башында жүргөн. Алар дагы эчтекени түшүнбөй эле эки жакта карап калса, алар жүргөн имарат дагы жарылып кетет. Ошентип барымтада калган Майк ал жердеги жан сакчылар менен өлкө башчысын коргоого аракет кылып, өздөрүнүн адамдарынын бирөөсүнө байланышка чыгып, ал ок отпой турган унаа менен жетип келет. Ошентип каармандарыбыз унаа менен жанкечтилерден качып жөнөшөт. Бирок куулагандар мылтыктары менен аткылашып, жан сакчылар биринин артынан бири өлүп, аягында Майк, Бенджамин жана Лин үчөө эле тирүү калды. Алар качуусун ийгиликтүү улантып, акырында учакка жетишип, өлкө башчысын учакка салып эле качып кеткенге жетишип калышат. Биз мындан соң Йеменден тасманын башында көргөн Амирди көрөбүз. Көрсө ал жарылуудан өлбөй калып, бирок бутунан жаракат алып аксап басып, америкалыктардан өч алам деп өзүнүн адамдары менен ушул ызы чууну уюштуруптур. Бул убакта Америкада вице-президент Алан баш болуп, министрлер болгон окуяны көрүп жатышкан. Бир кезде аларга Американын өлкө башчысы учакта экендиги тууралуу маалымат келип, аны куткарууну сүйлөшө башташат. Бирок азыр кубанууга эртерээк болчу, анткени учуп бара жаткан 3 учактын бирөөсүн дароо эле жардырып жиберишти. Калган экөөсү качып бара жатып аркасынан келе жаткан ракеталарды жок кылышып, бир кезде коргоо
коргонуу куралдары түгөнгөндүктөн экинчи учак келе жаткан ракетаны өзү менен тосуп калат. Бул убакта Амирдин адамдарынын бири Султан өзүнүн хаккерлик ыкмалары менен Лондондун жарыгын бүткүл шаар боюнча өчүрөт дагы имараттардын бирин жардырып жиберет. Бул убакта өлкө башчысы качып бара жаткан учакка ракета келип тийип, алар кулап түшүшүп, бул нерсени учкучсуз аппарат менен көрүп турган америкалыктар тасма бүттү окшойт деп ойлоп калышат. Бирок тасма бүт элек болчу, анткени каармандарыбыз бул кырсыкта тирүү калышат. Бирок арасынан Лин катуу жаракат алып, жүрөгүнө темирлердин бири сайылып калып, ошол жерде көз жумуп Майк менен Америка өлкө башчысы Бенджамин качып кетишти. Мындан соң биз кылмышкерлердин башчысы Амир видео тасма түшүрүп интернетке жүктөгөнүн көрөбүз. Ал тасмада америкалыктарга кайрылып, силер жылуу үйүңөрдө олтуруп алып, ар башка өлкөлөрдө согуштарды уюштурасыңар. Бул жакта адамдардын кыйналып жатканын сезген деле жоксуңар. Бирок мен силердин үйүңөргө өзүңөр ачкан согушту алып барам десем, муну көргөн америкалыктардын жүрөктөрү түшүп калды окшойт. Бул убакта Лондондо жүргөн эки каарманыбыз жанкечтердин бирин жыга чаап, анын курал жарактарын өздөрүнө алып алышат. Анда Майк: мен бул жерде Американын куралдуу күчтөрүнө тиешелүү кеңсени билемин, бирок жер үстү менен бара албайбыз, жанкечтер аябай эле көп экен. Ошондуктан жердин асты менен баралы деп эле авиамоторунун станциясына түшүп кетсе, артынан жанкечтер келип калды. Бирок Майк аларды бат эле ошол жерде жок кылып салат. Алардын бирөөсү жарадар болуп жаткан жерден анын байланыш аппаратын алып, жанкечтилерди жөнөткөн адам менен сүйлөшө баштайт. Бул адам биз буга чейин билген Амирдин баласы Камран болчу. Анда Майк Камранды коркутуп: мен азыр бул сенин тууганыңды өлтүрүп саламын. Жакында сен дагы ушундай эле акыбалда өлөсүң, шашпагының. Сага дагы жетемин деп эле Камранды ойлондуруп койду окшойт. Бул убакта америкалыктар менен англиялыктар бири-бири менен сүйлөшүп, маалымат алмаша башташат. Көрсө, Англиянын өлүп калган премьер-министрин дары берип бирөө атайын эле өлтүрүп койгон экен. Анткени ал дары берген адамдын өлүгүн дагы жакында таап алышыптыр. Амир менен Камран башынан эле ушул нерсени мерчемдеп, Тажияга келген Американын өлкө башчысын ушул жерден кармайбыз дешкен окшойт. Ошентип окуянын башталганынан бир күн өтүп, Лондондун көчөлөрүнө эч ким чыкпай, эскертүүчү үндөрдөн башка үн дагы угулбай калат. Бул убакта эки каарманыбыз Американын чалгындоо иштерине жооп берген Ми-6 ишканасынын кеңсесине келип калышкан эле. Ал жерде иштеп жүргөн Ми-6нын тыңчысы Жаклинди Майк мурдатан эле тааныйт экен. Көрсө, ал жерге Америкадан Алан үн жазма жөнөтүп: биз силерди Ми-6нын кеңсесинде экениңерди билебиз, ал жерге буйруса куткаруучулар барат, күтүп тургула деп жатса эле ал жерге куткаруучулар бир пас эле келип калышты. Бирок Майк аларды дароо эле видео тасмадан карап эле куткаруучулар эмес экенин түшүнүп калышат. Көрсө, жанкечтилер орто жолдон үн жазууну угуп калып, өздөрүнүн адамдарын жөнөтүп жиберишиптир. Анда Майк Жаклинге: сен андан көрө башка кеңсеге баргының. Бул жанкечтилерге өзүбүздүн адамдардан эле бирөө жардам берип жатат окшойт. Ошону тапкының деп эле өзү жанагы жерге келген адамдарды жок кыла баштады. Бир кезде жанкечтилердин бири Майкты көрүп калган кезде Бенджамин чыгып эле аны тапанча менен атып өлтүрүп салды. Ошентип эки каарманыбыз ал жерден чыгып унаага олтуруп алып сапарын улашат. Бул убакта Жаклин Англиянын коргоо министрлигине келип, силерде бир саткын бар экен десе, алардын бири: бул нерсени биз деле билебиз, бирок таппай жатабыз деп айтат. Анда унаа менен качып бара жаткан каармандарыбыздын алдынан жанкечтилер чыгып калганын байкап калышат. Алар унаа оот көрбөгөндүктөн жанкечтилер аткылаганына карабай эле ал жерден өтүп кетишип, өтүп кеткенибиз жакшы болду деп кубанып жаткан кезде эле капталдан бир унаа келип ыргыта сүзөт. Ошентип ал жерге келген жанкечтилер Бенджаминди унаадан сүрөп эле алып чыгып кетип, өздөрүнүн унаасына салышып, Майк алардын бирөөсүн жарадар кылып аткылаганына карабай эле качып кетип калышат. Анда унаадан чыккан Майк жанагы жарадар болгон адамды бычак менен сайгылап жатып эле өлкө башчысынын кай жакка алып кеткенин дарегин билип алат. Бир кезде эле анын жанына жанагы буга чейин Алан жөнөттү деген куткаруучулар келип калыптыр. Анда Майк дагыларга кошулуп алып эле өлкө башчысын куткарганга жөнөп кетишет. Бул убакта Англиянын аскер башчыларынын бири Хазард каарманыбызга байланышка чыгып: биз жанкечтилердин башкы кеңсесин таптык, ал жака бир аздан кийин жоокерлерибизди жөнөтөбүз десе, каарманыбыз: сиздер кечиктиңиздер деп келген адамдар менен чогуу атышып эле жанкечтилердин кеңсесине кире башташат. Бул убакта Бенджаминди Камрандын алдына сүйрөп келишип: сени жакында өлүм жазасына тартабыз, аны YouTube'га түз эфирге киргизип элдин баардыгы көрүшөт, буйруса сен тарыхта каласың деп аны менен эле жоң кылбай бастырып салат. Бул убакта Майк өлкө башчысынын куткаруусунун аракетин улантып, ал жердин жарык берүүчү аппаратын жардырып жиберет дагы тарапташтарына: силер бул жакта атышып тургула. Мен убакыттан пайдаланып ичине кирейин да маселени чечип чыгайын деп эле чуркаган бойдон ичине секирип кирип кетти. Анда Майк караңгы имараттын ичине кирип жарык көрсөтүүчү көз айнегин тагып, ал жактагы жанкечтилерди биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Бул убакта жарыгы өчүп калган кылмышкерлер YouTube'дун түз эфирине чыга алышпай, кошумча ток берүүчү аппаратты алып келип иштетүүгө аракет кыла башташат. Биз бир кезде эле Америка өлкө башчысынын кармалып олтурганын бүттүүнө көрө баштаганын көрөбүз.
Эми Камран максатына жетип миллиарддаган адамдардын алдында Бенджаминди өлтүрүүгө жакындап калды окшойт. Бирок Майк бул убакта аракетин токтотпой кылмышкерлерди биринин артынан бирин жок кылып, өлкө башчысынын олтурган жерине жетейин эле деп калган. Анда Камран колуна чоң бычагын алып Бенджаминдин башын жулуп салайын деп калган мезгилде Майк ал жерге келип калып эле чекеден аткылай баштайт. Ал адамдарды жок кылган соң Камран менен мушташа баштады. Бирок жарадар болгон султан чөнтөгүндөгү жарылуучу затты ыргытып жиберип, ал жер жарылып кетип, эки каарманыбыз өлбөй калып, Камран болсо ал жерден качып кетет. Анда эки каарманыбыз дагы чыгууга камдана баштаса, жанкечтилер кайрадан эле алардын артынан кубалап, бөлмөлөрдүн бирине кирип алып, жанкечтилердин коргоно баштап, акырында окторду эле түгөнүп калат. Анда Майк сырттагылар менен байланышка чыгып, имаратты батыраак жардырып жибергиле. Жардырбасаңар биз тирүү калчуда эмеспиз десе, сырттагылар имаратты жардырып жиберип, эки каарманыбыз лифт түшө турган чуңкурга секиришип, өрттүн келе жатканын көргөн Камран башка арга жол экенин түшүнүп өлүмгө тике карады. Ошентип атыш аяктап, куткаруучулар каармандарыбызды издеп, аларды лифттин чуңкурунан таап алышат. Көрсө Майк менен Бенджамин бийиктиктен түшүп, бирок өлбөй калышыптыр. Биз мындан соң Джон деген адамдын кийимдерин даярдап жатканын көрөбүз. Бул адам Жаклин менен чогуу иштечү. Көрсө кылмышкерлерге маалыматтын баардыгын ушул адам берип турган экен. Ал айласы кеткенден Жаклинге алар мага 20 миллион евро беришкен. Акча баардыгыбызга эле керек. Менин башка аргам болбоду деп эле тапанчасын алайын деп чыкса, Жаклин аны атып өлтүрүп салат. Мындан соң вице-президент Алан Амир Баркаевге коңгуроо кылат. Анда Баркаев: "Силер эмне маселени чечтик деп ойлоп жатасыңарбы? Маселе эми башталды" десе эле, алын анда сиз терезеңизге бир караңыз дейт дагы ал турган жерди жардырып жиберет. Бул убакта Майктын уулу төрөлүп, ал аялы менен бактылуулук мүнөттөрдү өткөрүп жаткан жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анан да каналыбыз тууралуу достарларыңыздар менен бөлүшүп, тасмаларыбызды калтырбай көрүүгө аракет кылып жүрүңүз. Андыктан кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, кийинки чыгарылышка чейин сабырды бекем кармайлы.